Мен атым Мергенов Куланбек Бурканович. Эми акыбал боюнча кабарыбыз жок. Анан балдарыбыз ошо 16 март февралда эмеге барышкан. Мал базарга барган, Лелиге арка айдыга барып туруп, ошол жерден алганда анан баягы эле жолдон кайтышкан артка. Кайтканда ошо Кыргыз айдыга бурулуп кеткен поворотту булар байкабай калышканбы? Ошо негизинен Тажикстанга 3-4 метрдей өтүп кеткен. Анан тажик чыгарачылары ошол жерден кармап калышкан да булардын Тажикстанды пересекать эттин границаны деп. Алар эми мындай жөнөкөй жарандар чындыгын айтканда ал жерди билбей деген ошто поворот экен. Анан биздин самый главный ошибкабыз эле ошол жерден биздин өкмөтпү же ошо жергиликтүү бийликпи знактын коюп койбогондугунан болуп калган да. Ал жерде кандай да коноктор барган болсо ошо адаша турган эле жерде ошо биздин жаштык айылы деп эле бир стрелка көрсөтүп койгон болсо барган коноктор Кыргыз айылы биякта экенде бурулуп кетиш керек эди. Ошол знактын жоктугунан мына азыр мен билгенден 7-8-ини билем точно, что ошол ошибкадан ошол жака Тажикстанга кармалып калышкан да ушул мезгилде. Бошотулат деп айтып атты мына 26-сында бошотулат деп, 25-inde. Да, бошотулат дегени туура, бошотулат деп эми биз чындыгын айтканда өзүбүздүн бийликке, өзүбүздүн губернаторубузга, начальник УУДга, начальник СМБга, погранслужба балдарга биз чынын айтканда жакшылык ыраазы элебиз. Булар колдон канча мүмкүнчүлүк болсо бардыгын пайдаланып, колдон эмне иш келсе бардыгын жасап берип атышат. А менге десе дагы макул, ана кичине штраф болсо дагы эле макул, бирок процессти эртерээк жүргүзүп, анан биздин жарандарды кайтарып бергиле деген суранычын булар токтотпой эле жүргүзүп келатат. Тажиктердин бийлиги менен жолугушканга бизден делегацияны түзүп, аны дагы жөнөтүштү. Лично Соналиев өзү Сагдийский областын губернаторуга звонок кылып суранды. Биздин СМБ барып туруп, начальник СМБ Радаев деген ал өзү личный звонок кылып өзүнүн коллегалардан суранып атышат. Биз тараптан айып жок деп эле ойлойм. Жат болгон жок, бардыгы иштеп атат. Алар макул деп эле буларды да жалганчы кылып атат да. Макул, хорошо, андай болсо эртеңге биз эле тездетип балдарды чыгарып беребиз дейт. Анан алар бизге балдарыңызды хорошо эртең чыгарып беребиз. Мына биз аракеттенип ушул чараны көрдүк дейт. Барса эле эртеси күнү тажиктер алдап коюп атат. Эми ал башка мамлекет экен. Булар дагы эмне кылсын, барып башка мамлекетке зордук кылып колдон жетелеп чыгып келе албайт экен. Ошентип эле сенсирар болуп турабыз. Айыптыбыз Тажикстанга коюп эле турабыз да. Эмне балаңыз менен сүйлөштүңүзбү? Кандай шартта чыга турган болууда? Жок. Тажикстан ага уруксат бербейт экен. Тажикстан уруксат бербейт экен. Жолуктурган дагы жок, кабар дагы айткан жок. Анан просто эле мына тышкы эмелерден эле сурайбыз. Бирок жакшы тамагын берет, анан жаткан жерлери жылуу. Анан кыжылат болбой койсоңуздар болот дегенде сөз бар. Азыр кээ бирде адвокатмын деп бирөөлөр чыгып калат. Ошолор менен биринчи эле ден соолугун сурап атабыз. Кандай тамактандырып атат, жаткан жерлери кандай экен деп ошону эле сурап калып атабыз адвокатмын дегенден. Жакшы дейт, аларды булар коноктор деп эле жакшылап эле карап атышат деп айтат. Эми билбейм, көзүбүз менен көрө элекпиз да эле. Ал боюнча ашыкча маалыматыбыз жок. Сот качан болот дейт? Эмне, кандай шартта бошотулат дейт? Сотту жана адвокатмын деп дагы Тажикстандан бирөөлөр звонок кылды. Анан сүйлөшүп эме кылсак, качан сот качан болот экен, делолорун бүтүрдүңөрбү, процесс качан жүрөт десек, ушул жумада делолорун сотко өткөрүп беребиз дейт. Анан келаткан дүйшөмбү күнү или вторник күнгө чыгарып беребиз штраф. Биздин тажик акчасыга санаганда 27.000 самони дейт. Анан кыргыз сомго которуп бергилечи десек, кыргыз сомго 195.000 болот экен деди. Кыргыз сомго 195.000 болот экен. Ар бириге ошончодан акчаңарды даярдап тургула. Биз сот болордон эртерээк звонок кылабыз. Ошол акчаны бизге которсоңор, биз кассага төлөп, самони кылып туруп, өзбек тажиктердин акчасын эмен самони го, самони кылып туруп төлөп, анан квитанцияларını сиздерге WhatsApp аркылуу жөнөтөбүз деп айтты да. Енді алар чыныгы адвокатпы башканы дагы билбейбиз пока. Өткөндө бар ден соолугуңузду көрүп келишет дегенде бардыңызбы? Жок, алдында алар уруксат бербейт экен тажиктер чага киргенге. Анан ошо барабыз, барып көрөсүңөр деп губернатор айтканда, тажиктер учурда анда дагы уруксат бербей койгон. Айтып атпаймынбы, тажиктер биздин губернатор менен сүйлөсөк, хорошо, давай болот, ушундай кылабыз дейт экен.
Анан самом деле эле ошо ишке киришип ушундай кылайык десең да токтотуп коет экен да. Токтотуп коет экен. Азыр эми ошол боюнча эле турасыздар. Ошол боюнча турабыз, эми азыр башка эмне кылат, күтүп эле турабыз. Негизи бийликке ыраазы элебиз, өзүнүн бийликтерге аракеттенип атышат. Чыгарып берейик дейт. Газеттер менен бул жакта кармалгандар менен алмашуу болот дедиле. Эми алмашуу кылганда жакшы болот эле. Алардын дагы бизде түшүп калгандар бар экен, көп экен бияктан түшкөндөрчү. Биздин УЭСте жаткандар бар экен, СМБда жаткандар бар экен. Биздин бийликтер ага да макулдугун беришти. Алар сураган да биринчи, алмаштыруу жолу менен давай бергиле деп. Десе биздин жергиликтүү бийлик ага макул болгон. Биздин губернатор макул, давай. СМБ дагы макул болду. Хорошо, анда алмаштырып берели. Ошондой эмес болсо ошого да баралы десе, өздөрү звонок кылып, өздөрү предлагать этип туруп, биздикилер макул болгондон кийин дагы чот отказына кетип атышат да. Эми билбейм, азыр 195 миңден төлөгөн күндө деле айып бизде эмес, мамлекетте болуп атпайбы бу жерде. Эми бул акчаны мамлекет жардам берип төлөшөбү, или давай өзүңөр төлөйсүңөр дейт, анан ал акчаны тапкычакты дагы жатып калабы, аны дагы биле албайм элечи.